Биз аватрейден акчаны выводка койдук, Binance'га акчабыз түштү. Эми мына ылдый жагында, оң жагында активы деген жерге киребиз. Акчабыз могу обзор жакка түшүп калышы мүмкүн, же пополнениеден кошелек, же спотовый кошелекке түшүп калышы мүмкүн. Айырма жок. Любой жерден биз акчаны чыгара алабыз. Башкача айтканда жанагы USDT'ни сомго сатып туруп. Давайте эми биз карайбыз. Мына биздики акчабыз пополнениеде турат. Эгер пополнениеде турса, анда эч жака которгондон эми кажет жок. А эгерде силерде бул USDTңер мына спотовый кошелекте туруп калса, анда могул переводду басып эле, и могул жерде со спотового на пополнение деген мына стрелка турат, мына ушундай турат да. Все ошол бойдон эле. И могул жерде валюта деген, то есть монета деген, силер USDT деп тандайсыңар. Эгер жок болсо, историяда меники бар, ошон үчүн чыгып атат. А так жок болсо, вручную өзүңөр жазасыңар. USDT деп. Мынтип чыгып калат. Допустим, меники азыр спотовый кошелекте USDT жок, ошон үчүн мондай кызыл надпись чыгып атат да, нет средств дейт. Анан могул жакта тоже сумманы жазасыңар, же макс деп жазып коесуңар, эгер максималдуу сумманы чыгарам десеңер. И подтвердить деп койсуңар астында. Болду. А так меники мына уже пополнениеде жатат, ошон үчүн бул жактан сразу биз P2P, то есть онлайн обменкага биз чыгарабыз акчаны, сомго сатабыз. Мына азыр эми мына главная деген страницага өтөбүз. И мына больше деген кнопка P2P. Эми биз продать кылабыз. Мына продать. Бизге мына P2P деп мондай туруш керек. Продать. Бул жакта мына карайбыз, мисалы курс 88.07, 87.66 жана башка. Булар сатып алуучулар USDT'ни сатып алат. Анан бул жакта мына сумманы караңыздар. Мисалы бул лимит 450 000 сомдон баштап сатып алат экен. Бул болсо 10 000 сомдон баштап сатып алат экен да. Мисалы биз мына курсту, орточо курсту эсептейбиз дагы, мисалы 87.65 мисалы, же 61 деп. И анан жанагы биздеги пополнениеде жаткан акчаны көбөйтөбүз, мисалы, допустим, 87.61 деп. $114 мындай приблизительно деле санап койсоңор болот, не обязательно прям точь в точь, копейка в копейку дегендей. Примерно 9980 болуп калат экен. Биз бул жакка мына сумма деген жерге сразу фильтр коюп коебуз, мисалы 9980, да. Хочу продать деп. Подтвердить дейм. Мына биздики мына уже видите, лимит от 5000 дейт, сатып алам дейт. Бул 900 сомдон баштап сатып алам дейт. Вот ушундай фильтр чыгат. Оплата деген биз мисалы Optima банка хотим получить, да, на Optima банктар чыкты. Так, эми давайте курсту тандайбыз, кайсы курс бизге жакшы, кандай биздики жана рейтинг боюнча продавец, покупатель, да, подходит. Мисалы мына биринчиси мына 636 сделка, 99% ошонун ичинен бүтүрүптүр, лайктар 98%. Мына бул аябай жакшы эме да, рейтинг. Бул жакта да тоже жакшы, мына 87.49 дейт. Бул жакта кичине арзаныраак алат экен. Мисалы биз кымбатыраак сатабыз, мисалы продать дейбиз. Вы продаете дейт 113.98 USDT дейт. И мына Optima банк менин байланган картам чыкты. Анан сөзсүз мына информация о мерчанте дейт, то есть бул официальный представитель, да, так скажем, ну, то есть официальный покупатель, да, или продавец. Ал жөнүндө окуйбуз. Мына копейки не перевожу дейт, третье лицо не принимаю. То есть ушинтип жазып атат. Мындай копейкаларды эметпейсиз, тегеректеп эле жазгыла дейт. Мына эгер бар условиясы жакса, карта, все правильно, все остальное разместить ордер дейбиз. Так, мына бул жакта имя покупателя дейт, Раймберди дейт и так далее, и так далее. Мына бул жакта. Вот условия мейкера, то есть то же самое, да, условияны жазыптыр. И все, биз күтөбүз. Чатка жазып коебуз. Мисалы. Сөзсүз өзүңөрдүн картаңыз болуш керек. Мисалы Binance аккаунт кимге ачылса, ошонун картасы байланыш керек. Третье лицо деген ошол башка бөлөк адамдын картасы болуш керек да. Андай учурда сиз P2P'де, то есть онлайн обменкада алмаштыра албайсыз. Мына бизге жазып атат, сейчас дейт, азыр бизге сомду которот. Биринчи бизге сом которот. Анткени биз сатуучуларбыз, Анан биз ага товар отпускаем, да, так скажем, USDT беребиз. Мына мынтип жазылды, видите, покупатель отметил ордер как оплаченный дейт. Эми биз мына могу сары кнопканы баспайбыз, платеж получен деп үстү жагында көрдүңөрбү? Башында биз мына Optima картаны даже Optimаны чегинде жибериптир, бирок биз баары бир мына могу чек баары бир биз Optimабызга киребиз и ошол жерден көрөбүз. Анткени мындай Photoshop менен деле поделать этип койсо болот чекти, ошон үчүн эч качан мындай сүрөткө ишенбейбиз. Пока өзүбүздүн счетубузда көрмөйүнчө акчаны биз жана сары кнопканы получил дегенди баспайбыз. Платеж получен деп. Мына биз ынандык, что акча түштү картага, платеж получен дейбиз эми. Анан могул жакта подтверждение алабыз. Я проверил и подтверждаю, что оплата на ту такую-то сумму получена дейт. Эми подтвердить дейбиз.
анан сөзсүз өзүңөрдөн бир способ подтверждения да чыгат. Например, там Google аутентификатор же код келет имейлге, да, же болбосо дагы бир какой-то сложный там пин-код и так далее. То есть ушундай способ менен эле акча чыгарылат, да, ошол адамга которо аласыз USDT. Мына мен азыр Google аутентификатордун одноразовый кодун киргизем. Болду, биздин сомубуз түштү. Ал эми 113.92 USDT сатылды, успешно продано дейт. Могул жакта лайк басып койсок болот, эгер бизге жакса. Быстрая сделка, вежливый, жана башка. Мисалы, хорошая цена, да. Анонимный комментарий калтырам десеңиз, галочка койсоң болот. Мен мисалы мындай эле калтырып коем. Болду.